Азыркы кыйчалыш кырдаалда кирди чыкты маселеси кыйнап жатабы? Москва шаарындагы мекендештерге Москва Казакстан ишенимдүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Биздин тажрыйбалуу айдоочулар жана таза тыккан унааларыбыз кызматыңыздарда. Биздин дарек метро Серпуховская саат 1-ден 9-га чейин унаалар күн сайын каттап турат. Байланыш номерлер: Адилет мырза 8925 806 4393. 24 саат бою байланыштабыз. Ойлонбой чала бериңиздер. Коопсуздук биринчи орунда. Алмазбек Атамбаев абакта отурган учурда ага карата кандай мамиле болгонун айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 14 февралда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Тергөө абагындагы мен жалгыз отурдум. Мейли номер 47, мейли номер 27 абакта болсун. Соттолгондор мага сый мамиле кылып жатышты. Бул үчүн ыраазымын. Бирок номер 47 абактан кимдир бирөөдөн буйрук болдубу? Айтор кызматкерлер кар жаап жатканда кийими жок сыртка алып чыгышып, ошондон улам омурткама залал келди, деди Атамбаев. Беле кетсек, мурдагы президент жогорку соттун чечими менен бүгүн номер 27 абактан бошотулду. Булак супер кежи. Алмазбек Атамбаев сокеге боорум ооруйт. Абактан бошотулган экс-президент Алмазбек Атамбаев Койташтагы үйүндө журналисттердин суроолоруна жооп берди. Атамбаев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, анда өч алуу сезими сакталбаганын айтты. Негизинен өч алуу сезимим жок. Ачуулана турган деле эч ким жок. Ошол эле сокеге өкүнүчтүү болду. Президенттиктен кийин ал аргасыздан резиденцияда калды. Ага караганда түрмөдө мага жеңилирээк болду. Жада калса сокеге боорум ооруйт. Тарыхта ага окшоп калгандан көрө түрмөдө отурганым жакшы, деди Атамбаев. Булак супер кежи. Туркиядагы мейманканада Орусия менен Украинанын футболчулары массалык түрдө мушташты. Орусиянын Шинник футболдук клубу менен Украинанын Минай футболдук клубунун футболчулары Анталия шаарындагы мейманканада массалык түрдө мушташты. Бул тууралуу База Телеграм каналы жазды. Маалыматка ылайык, массалык мушташ кечээ 13 февраль күнү кечинде болгон. Анда Минай футболдук клубунун футболчулары Шинник футболдук клубунун башчысынан Украинанын гимнин ырдоону талап кылган. Өзеки жаңжалды мейманкананын кызматкерлери токтотуп калышкан. Кийинчерээк эки команданын футболчулары лифтте жолугуп калышып, андан кийин массалык мушташ орун алган. Азырынча массалык мушташтан жаракат алгандар тууралуу маалымат жок. Эки команда тең, бул боюнча кийинчерээк маалымат берилерин билдиришти. Булак супер кежи. Бишкекте 13 октябрь күнү КМШ мамлекеттердин президенттери чогулат. Бишкекте 13 октябрь күнү КМШ мамлекеттеринин өлкө башчыларынын кеңешинин жыйыны өтөт. Бул тууралуу брифинг учурунда Тышкы иштер министринин орун басары Асейин Исаев билдирди. Эске салсак, быйыл Кыргызстан КМШ органдарында төрагалык кылат. Исаевдин айтымында шериктештикте 4 уставдык орган бар. Алардын эң негизгиси президенттердин кеңеши. Саммит 13 октябрда болот. КМШ мамлекеттеринин бардык башчылары Бишкекте чогулат. Биздин президент Садыр Жапаров кесиптештерин кабыл алат, деди Исаев. Министрдин орун басары белгилегендей, президент Кыргызстан КМШга кантип төрагалык кылганы боюнча маалымат берет. Мындан тышкары 12 октябрда Тышкы иштер министрлер кеңешинин жыйыны өтөт. Ал эми 26 октябрда өкмөт башчылары жолугат. Булак Спутник кежи. Туркиядагы мейманканада Орусия менен Украинанын футболчулары массалык түрдө мушташты. Орусиянын Шинник футболдук клубу менен Украинанын Минай футболдук клубунун футболчулары Анталия шаарындагы мейманканада массалык түрдө мушташты. Бул тууралуу База Телеграм каналы жазды. Маалыматка ылайык, массалык мушташ кечээ 13 февраль күнү кечинде болгон. Анда Минай футболдук клубунун футболчулары Шинник футболдук клубунун башчысынан Украинанын гимнин ырдоону талап кылган. Өзеки жаңжалды мейманкананын кызматкерлери токтотуп калышкан. Кийинчерээк эки команданын футболчулары лифтте жолугуп калышып, андан кийин массалык мушташ орун алган. Азырынча массалык мушташтан жаракат алгандар тууралуу маалымат жок. Эки команда тең, бул боюнча кийинчерээк маалымат берилерин билдиришти. Булак супер кежи. АКШ Россия менен КМШда террордук чабуул уюштуруу үчүн согушкерлерди даярдоодо.
Россиянын тышкы чалгын кызматы АКШ армиясы Россияда жана КМШда террордук чабуулдарды жасоо үчүн согушкерлерди жалдаганы тууралуу маалымат таратты. Январь айында АКШ Россия менен КМШ өлкөлөрүндөгү теракттар үчүн 60 согушкерди тандап алган. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Тышкы чалгындоо кызматына келип түшкөн ишенимдүү маалыматтарга караганда, америкалык аскерлер Россиянын аймагында жана КМШ өлкөлөрүндө теракттарды уюштуруу үчүн ИМ жана Аль-Каида менен байланышы бар жихаддык топтордун согушкерлерин жигердүү жалдап жатат деп айтылат ведомствонун билдирүүсүндө. Тышкы чалгындоо кызматы билдиргендей, америкалыктар Россиянын Түндүк Кавказ аймактарынан жана Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген адамдарды кызматташууга тартуу үчүн өзгөчө көңүл бурууда. Буга чейин жакынкы чыгыштагы согуштук аракеттерди тажрыйбасы бар террорчулар азыр Сириядагы Эттанф базасында машыгуудан өтүүдө. Жакын арада АКШ аларды дипломаттарга жана коопсуздук күчтөрүнө каршы террордук чабуулдарды жасоо үчүн Россия менен КМШнын башка өлкөлөрүнө жөнөтүүнү пландоодо. Америкалык аскерлердин планына ылайык, алар эл аралык террордук топтордун, анын ичинде Хизбут Тахрир, Жамаат Ансаруллах жана Өзбекстан Ислам кыймылы менен бирге чабуулдарды уюштурушат. АКШнын күч түзүмдөрүндө кандайдыр бир моралдык принциптердин жоголгону акыры көрүнүп турат. Россияны алсыратууну максат кылган Вашингтондун стратегтери террорчуларды өздөрүнүн ыплас максаттарына түздөн түз колдонууну алгылыктуу деп эсептейт деп белгиленет ведомствонун маалыматында. Тышкы чалгындоо кызматы мындай аракеттер менен штаттар өзүн ири эл аралык террордук топтор менен бир катарга коюшту деп белгиледи. Белгилей кетсек, ИМ жана Аль-Каида террордук уюмдары дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө, анын ичинде Россияда жана Борбор Азияда тыюу салынган. Булак Назар Ньюс Кейжи.